ОСО Алимбек ата не занималась этой стройкой. Кимисине мен 1 сом алыппын, 1 сом алган жерим жок эч кимден. 2019-жылы бир эле Алимбек ата чыгарып кеткен. Компания МБКдан Закиров болот карызга 10 миллион алды. Эмне алат 10 миллион карызга алып? У нас есть такие подозрения, я думаю, эти подозрения у нас. Бул эчтеке бербей туруп эле мен текшерем деп атат да. Договордо мага чейин болгон, мен кол койгон эмесмин. Закиров болот МБКда гендиректор болуп турган кезинде башка компания ачып, МБКнын үйү бүтө электе эле тигил үй бүтүп кетип атат. Экинчи, үчүнчү объекттерди баштайлы, МБКнын эсебинен ошодон түшкөн пайдадан буну да параллельно жаап кетейин деп. Себеби Бирок компаниянын акчасы компанияга жумшалбай, башка жактарга жумшалып турганда, Келишимде көрсөтүлгөн нерсени алдык, башка алган жокпуз деп. келишимдө 20 миллион доллар сатып алыш керек эле. Алган кирешиңерди алып келип коюп койгула эмнеге? Биз ошону алып, ошону үйдү бүтүрөйлү. Ошондон үй бүлө ошо алган квартирасын бизден эмес, Алимбек атадан алган. То есть они говорят так: сегодня дайте нам, пожалуйста, денег, а потом мы за них отчитаемся. Разборканы жок эле иш кылайын деп атасың, Алимбек ата эле кычып атат да, капкандан чыгып эле. Мы за рамки законодательства, за рамки договора мы не выходим. Сиздердин ушундай талашыңыздардан үйлөрү бүтөбү, жылабы? Эң башкы суроо ошол. Амансыздарбы көрөрмандар, биз буга чейин НБК курулуш компаниясынын Бишкекте куруп жаткан объектиси боюнча материал тартып чыгарганбыз. Ал жанагы Немецкий квартал деген объектиде ошо турак жайлар өз убагында бүтпөй аткан боюнча ошол жактан үй алган жарандар кайрылып тартып кеткенбиз. Нурдан Орунтаев барган, ошол жерде эмне себептен үйдү бүтүрүү кечеңдегени тууралуу ар кандай версиялар айтылган. Ошондон кийин бизге ушул турак жайга инвестор болгон Алимбек ата компаниясынан дагы кийин кайрылып, биздин айта турган сөзүбүз бар. Ал жерде бизге бир тараптуу айыптоо болуп калды деп кайрылышкан. Азыр биз эми ушул ошо инвесторлордун биринин дагы сөзүн угуп, ушул жерден бир кененирээк маалымат алайын деп кайра келип атабыз булардын өтүнүчү боюнча. Анда саламатсызбы? Бизге азыр сиз компаниянын юристи болот экенсиз, Санжар мырза. Айтып берсеңиз, сиздер ал МБК курулуш компаниясынын жетекчилиги айткан сөздөрдүн эмнесине макул эмессиздер? Эң негизги бул жакта эң негизги маселеси, биз бул проектте инвестор катары эле биз кирдик. НБК курулуштун позициясы менен биз самое главное бир мындай главный вопрос бар, да? Я хочу, чтобы все люди это поняли. Мы такие же инвесторы, как все другие долевые дольщики. Мы в 2019 году, 20 декабря, заключили договор об инвестировании в этот проект. И согласно нашим договоренностям, мы вот в этот проект вложили 2 миллиона долларов. Мы начали вкладывать его вот с момента начала стройки. Согласно нашим договоренностям, вот у меня вот перед вами лежит договор 20 декабря 2019 года. Согласно этой договоренности, мы всего лишь должны были внести инвестиции в размере 2 миллиона долларов. Как вы знаете, это бизнес. Взамен этих инвестиций мы должны были получить свои квартиры. И согласно этому же договору мы их получили. То есть здесь по списку эти договоры, эти квартиры у нас имеются. Канча квартира алдыңыздар? Здесь у нас по списку идет 77 квартир, если не изменяет мне память. То есть мы вложили 2 миллиона долларов, должны были получить 77 квартир различной квадратуры в различных блоках. Наша работа, наша миссия на этом заканчивается. Я еще раз хочу всем, чтобы все просто поняли одну вещь. Строительством, сроками строительства, подрядчиками, покупкой материалов, оплатой рабочих и так далее ОСО Алимбек ата не занималась. Эта работа всецело полностью лежала на компании НБК Курулуш. Теперь по самому главному. Я хочу ответственно заявить. Компания НБК Курулуш также заинтересована в том, чтобы эта стройка была закончена. Почему? Потому что мы тоже продавали квартиры, которые вот нам отходили в рамках вложенных инвестиций. Мы тоже заинтересованы в том, чтобы наши клиенты все-таки получили свои документы и жили спокойно и счастливо. Действительно, да, мы сегодня понимаем, что с финансированием есть затруднения. Мы действительно не отрицаем факт того, что в 2020 году была пандемия, которая действительно сказалась на росте цен. Поэтому по устной договоренности все инвесторы собирались, пришли к мнению, что все-таки до инвестирования будет. Мы согласились. Мы в рамках
Мы, не заключая, не подписывая никаких документов, мы по доброй воле все-таки дофинансирование им сделали. Мы им передали $300 тысяч наличными, 4 квартиры. В общем, это инвестиция. То есть помимо того, что мы в рамках своих обязательств договорных вложили $2 миллиона, мы им передали еще $700 тысяч. Теперь они стоят вопрос, еще просят денег. Мы с этим, в принципе, мы понимаем, что все-таки заканчивать надо, видимо, деньги нужны. Но у нас есть одна просьба. Провести независимый аудит. Независимый аудит финансово-хозяйственной деятельности, потому что у нас есть подозрение о том, что деньги, которые в этот проект направлялись, не только нами, но и с другими вообще людьми, и дольщиками, и инвесторами, они были нецелево использованы. То есть они не пошли на саму стройку. У нас есть такие подозрения, я думаю, эти подозрения у нас все-таки обоснованы. Поэтому вот мы с апреля 2025 года мы с ними ведем претензионную работу, мы сейчас готовимся к суду. Мы тоже ждем, когда они закончат все эти объекты, введут их в эксплуатацию. Но у нас просьба к ним одна. Давайте проведем независимый аудит. Мы согласны оплатить этот независимый аудит. То есть это тоже немалая сумма. Но мы готовы из собственного кармана это оплатить. Но почему-то НБК Курулуш не идет нам навстречу и говорит, что аудит будет проведен только после того, как будет стройка завершена. То есть они говорят так: сегодня дайте нам, пожалуйста, денег, а потом мы за них отчитаемся. Проблематика только в этом. Түшүнүктүү. Бул жерде сиздер мына 77 квартира дедиңиз, Сиздер $2 миллион салмак болгон экен. Сомго 139 миллион сом деп турат. Буларды кайсыл убакта салдыңыз? Арматура менен бердиңиздер да, кайсыл убакка чейин берип бүттүңүздөр 2 миллионду? С 19 по 20 год вот в этой части у нас есть вся документация, накладные документации, счета, фактуры. То есть вот эти конкретно когда закончился, 21-22 год, кажется, поставки были сделаны. Сиздер бул келишим түзүлгөндөн кийин квартираларды 92 квартира деп атасам, 77 квартира болуш керек эле да, если я не ошибаюсь. 77 квартираны кайсыл убакта алып кеттиңиздер? Ошону кайсы убакта өзүңүздөргө өткөрүп алдыңыздар? Жок, ал болсо өткөргөн кандай? Вот смотрите, баланска, они же как пока не завершенка. То есть по пункту 1.4, пункт келишим боюнча 45%. 45% без сразу лем, но договорды уже как заключились, мы уже имели право на реализацию. Келишим түзүлгөндөн кийин эле дароо 2019 эле дароо эле алып кайра сатканга укугуңар болгон. Вот пункт 1.4 об этом говорит. Оставшиеся 20% нашей прибыли вот этих квартир мы должны были уже потом эксплуатация белгиленден кийин биринчи 77-ни алдыңыздар, алган 20%-ин кошкондо жана 92-ге жетет экен. Түшүнүктүү. Ошол калган ошол жакта да. Сиздердики ушундай болду, демек сиздер 2 миллион салабыз деп 2019 келишим түздүңүздөр. Келишим түзгөндөн кийин эле 77 квартираны өзүңүздөргө өткөрүп алдыңыздар компанияга. Юридически, так, по-бытовому. Өткөрүп алып туруп, сата баштадыңыздар. Ошондой туура. Анда сиздердики келишим ошондой түзүлгөнбү? Бул жерде мындай сиздер как инвестор катары кирип атпайсыздарбы? Анан кийин киргенде $2 миллион берип, долларга арматура бермексиздер. Эми сом менен бергенде $2 миллион берип бүт электе эле кайра ушу квартираларды алып туруп кайра сата баштапсыздар да. Мисалы үчүн 2 миллионду бергенден кийин анан квартираны алган эмессиздер. 2 миллионду бере электе эле квартираларды алып туруп, кайра квартираларды сатып туруп, кайра эле ошол акчадан берип аткандай болуп калбадыбы? Бул инвестордон 2 миллионду берип туруп, анан квартираны алган. Аныңызды я понял, к чему вы ведете. Давайте я вам скажу так. Конкретно, если мындай бир конкретный интерес болсо, биз сизге мындай биз саткан квартираларды даталар менен, договорлар менен сизге биз беребиз. Өзүңүз эле көрөсүз, качан сатылганын биз өзүбүздүн долябызчы. Ситуация мындай, мен сизге мындай эле, вот я вам объясню по-простому, Сиз бүгүн барып туруп эле, мисалы, бир компаниядан, котловандан квартираны сатып аласыз. Туурабы? Договор менен. Анан эртең сиз барып перепродать имеете же право по уступке права требования деп туруп эле, уступка права требования деп туруп эле другим продается.
тура ошондой болуп атабы азыр. Это мыйзам боюнча да. Биздики деле ошондой. Сиздер дольщик катары кирдиңиздер да. Инвестор. Инвестор катары кирдиңиз. Инвестор долевого строительства. Түшүнүп атасызбы? Инвестор катары кирип туруп, бирок Ооба. мисалы үчүн инвестор дегенин түшүнүгү мындай да. Инвестор акча салат, анан кийин ошодон прибыльга келгенде, пайдага келгенде ошону прибыльга жеткенде бөлүшөт. Сиздер как инвестор кирдиңиздерби же дольщик катары кирдиңиздерби? Мисалы үчүн ошол жерден үй сатып алгандар жөн эле сатып алып, кийин башкага сатса дагы ал эми өзүнүн укугу. Инвестор деген акча салып, акчасын берип бүткөндөн кийин анан пайданы бөлүшөбү эле, сиздердики кандай? Жок, эми караңыз эми. Сиз азыр эле вот вы как утверждение говорите, что инвестор должен сначала... Жок, мен негизи инвестор эмес, ошондой. Сиздин келишимдер кандай болгондо атам да? Сиз жок, келишим боюнча мен сизге мына я вам показываю пункт 1.4. Сторона 1 получает 45%. Ожидаемые ориентировочные прибыли. Ожидаемая ориентировочная прибыль уже получает. Уже получает деп жазылып турабы? От объекта, строение объектом, обслуживание, торговля, территория. Получает, да. Сиз азыр эле вы как утверждение сказали, что инвестор может продавать только после того, как вы говорите, инвестиция бүткөндөн кийин. Ошол, то, что вы говорите, вашему утверждению нужно далиль, доказательство. Да? Например, мыйзамда мындай бир запрет жок. Инвестор акчаны инвестиция кылгандан кийин гана анан өзүнүн инвестициясын алып, анан прибыльди бөлүштүргөнгө ушундай укугу бар деген эч бир мындай бир мыйзамда бир да мындай жок. Жалпы нерсени айттым да, мен сиздердики кандай болгон деп сурап атам. Жалпыны сиз туура айттыңыз. Бирок мен сизге мына келишимдин 1.4 пункту сизге көрсөтүп атам. Это было условие. Сиз эми караңыз эми. Вот найдите такого инвестора, который 19-жылы 2 миллион доллар берип коюп, анан 7 жыл отуруп күтүрө береби, пока алан акча жатып берсин, анан кандай болот, кандай болор, это не важно депчи. Мы вот в 2019 году в декабре заключили 2019 года этот пункт. Почему? Потому что вы должны понимать, мы же тоже бизнес. Биз, например, 2 миллиондук арматураны бияка бергенден биз акчаны откуда восполним? Бизнес это же производственный процесс, он же должен продолжаться же. Мы же должны восполнять же активы, же деньги. Без бияка арматуру берип аттык, потихонечку отсюда получает от ожидаемой прибыли деп туруп. Нам такое сделали предложение, и это стало одним из главных условий инвестиций. Если, как вы говорите, предложили бы нашему владельцу компании, сказали бы, Джоксин, давай, азыр 19-жылы арматураны берип бүт, 2 миллион доллар. Анан баары бүткөндөн кийин, анан баары бактылуу болуп, баары күлүшүп, жыргап, анан уже алгандан кийин, я думаю, вряд ли бы наш владелец компании на это бы пошел бы, вы же понимаете? Поэтому это бизнес. Мы за рамки законодательства, за рамки договора мы не выходим. Түшүнүктүү. Эми кыскача айтканда, сиздер ошол келишим негизинде 77 квартираны алып, и уже сата баштадык. Сатып баштадыңыз. Это факт. Бул компаниядан ушул 77 квартираны эле чарып өзүңүздөргө алдыңыздарбы же башка дагы алдыңыздарбы? В смысле, андан тышкарыбы? Андан тышкары. Келишимден тышкары излишек не положен. Ошо мына 77 квартираны эле алдыңыздар. Ооба. Я азыр еще 20% мы еще ждем, да, аны да күтүп атабыз, качан бересиңер деп. Поэтому бул өздүк баасында алдыңыздарбы же базарга сатып аткан баасында алдыңыздарбы сиздер? Ал боюнча по себестоимости или рыночной? Я скажу так, насчет себестоимости рыночной вряд ли, потому что если мы бы по рыночной цене покупали бы, то мы бы потом ее как продавали бы? Мы бы на чем бы заработали? Элеман, я хочу, чтобы вы все поняли одно. ОСО Олимбеката это коммерческая организация, это не благотворительный фонд. Не имею в виду. Да? Просто я уточняю, да, вопрос. Я этот вопрос у финансового директора, вы все это вопрос уточните, но я, наверное, скорее всего, мы брали по себестоимости, в этом и был наш бизнес, и в этом есть инвестиция. Ты когда вкладываешь $1 миллион, ты рассчитываешь на то, что ты заработаешь на это, ты еще сверху 1 или 2 миллиона. Это от математики, от финансового плана зависит. Я еще раз хочу сказать, даже если мы купили это по себестоимости,
Мы рассчитывали на то, что мы его будем потом продавать по рыночной цене, и мы на этом заработаем. Я еще раз хочу обратить внимание, ОСО Алимбек Ата это коммерческая Да, организация, это не Ага, благотворительный biraz фонд. кыскартып алам да. Бул боюнча кетти. Анан эми азыр кечеге айтып атпайбы алар? Сиздер 2 миллион доллар салып, 7,5 миллион доллар чыгарып кетти. Возможно. Чынында ошондой болдубу? Аны болсо, ну это по финансовой части, там, по отчетам, по налогам, аны сиз сурайсыз да. Возможно, даже, может быть, и ничего не заработали. Может быть, миллион заработали, а может быть, 2 миллиарда заработали. Это вопрос бизнеса, прибыли. Давайте чужие деньги, кто сколько заработал, вот это считать мы не будем. Эми бул алардын айтканы Ошол булар убакытта көп алардын сумма чыгарып кетти деп атпайбы? эми даже чересчур көп сумма чыгарып кетсе, это, как говорится, это и бизнес, да? Вот я еще раз хочу сказать, Алимбек Ата не отказывается до финансирования. Из глаз, иншаллах, потому что керек болса даже прибыль албасак деле, мы тоже хотим закончить эту проблематику. 0,0 деле чыкса закончится это, иншаллах. Просто мы хотим, чтобы нам дали отчет, куда эти все деньги делись. У нас есть подозрение, что деньги, которые непосредственно должны были быть направлены на окончание этой стройки, были выведены. Түшүнүктүү. И поэтому азыр НБК Курулуш не хочет аудит. Наверное. Наверное. Аудит жүргүзүүнү сурап атасыздар. О, Жанагы өз алдынча сүйлөшүү болгон экен, бул инвесторлор менен. Сүйлөшүү болгондо именно. Алимбек Атага ошол жерде айтты, 3 миллиондой тийгенде да. 2 миллион с чем-то азыр тактап айта албайм, бирок ооба до финансирования. Долг эмес. До финансирования. Кошумча каржылоо. А сиздер ошол кошумча каржылоону сүйлөшкөндөн кийин 300 миңин берипсиздер. Еще квартиралар. 4 квартира. Ошондо дагы бир канча 2 миллиондон азыраак калып атат дейли. Ошол сумманы бергенге даярсыздар. Бирок аудит жүргүзүп такташып алалы анан деп атасыздар. Именно. Ошол эле. Маселенин баары ошол эле. Демек биз алар айткандай силер иштин баары бүткөндөн кийин аудит жүргүзөбүз десе, бул акчабызга күйүп калабыз деп атасыздар да, булар өздөрү иштетип алып анан кийин дагы бизден кошумча сурап атат деген шектенүү болуп атабыздар да. Одно из подозрений, да? Ошондой да бар. Да мы же знаем, что вообще это распространено в Кыргызстане, да? Что очень много хищений, присвоений. Каждый день деле говорю, мамлекеттин башчысы деле каждый день ездит, выявляет везде. Айылымбеттен баштап везде выявляются всякие хищения, растраты, присвоения. НБК Курулуштун ошол жерде айткандары эми биз аны аудит киргизе турган болсок жумуш токтоп калат дейт. Бир 6 айга чейин созулат аудит. Эмнеге? Эми ошол жерде айтпадыбы? Аудитти строительде өткөрбөйт деп турабы? Аудитор иштей берет, мына бир комната бөлүп беришет, документтерди берип. Бухгалтерия жабылып калат, биз кантип аркы жакта келип аткан акчаларды каяка салабыз, курулушчуларга эмнени төлөйбүз деп. Эми ал боюнча биз найдем таких аудиторов, которые мешать им не будет. Болот. Конечно. Бул курулуш бирден бир аргументи, курулуш токтоп калса, 6 ай токтоп калса, бул дольщиктер эмне болот? Эми аудитти строительде өткөрбөйт деп турабы? Аудит вообще независимый башка жерден финансист келет, аларга бир комната бөлүп беришет, документтердин копияларын берет, тигилер алып келгиле, карайбыз тигилердин. Болду ошол эле. Просто логически. Вот сизде азыр 2 миллион доллар болсо, сейчас вам кто-то придет и скажет: "Элеман, 2 миллион доллар берип тургулачы. Мен анан азыр бир микрорайонду куруп баштайын, бүткөндөн кийин 5 жылдан кийин анан уже 2 миллион долларды сверху анан аласыз." Вы бы согласились бы на это? Мисалы үчүн мен инвестор болсом, инвестор ошо акчасы бар адам да. Инвестор болсом, бир проект баштаганда акча сурап келишет да, инвестор болсом, мен 2 миллион долларымы бермекмин. Канча? Сен мага качан, канча менен кайтарып бересиң деп. Туура. Ал айтат, мен проектим 3 жылда бүтөт десе, 3 жылда бүткөндөн кийин канча кылып бересиң дейм. 3 жылда бүткөндөн кийин сеникин 2 миллиону 5,5 миллион доллар кылып берем десе, мен берем дагы 3 жылга чейин күтөм. Инвестордун логикасы ошол да. Жок, конечно. Бирок инвестордуку ошол. 3 жылдан кийин 5,5 миллион долларын алат. 3 жылга чейин анын ошо башка каражаты болгон үчүн инвестор болуп берет да. Элеман, это хорошо, что вы журналистикой занимаетесь. Конечно, бизнес это не ваше, конечно. Поэтому... Ошону айтып атпаймынбы. Негизи биз инвестордун жалпы түшүнүгү ошондой. Бирок инвестор 2 миллион доллар инвестор алды эле өзү печатный башчылыкка менен
чыгарып айтат туруп ал Жок, деле бияктан түшүнүп атам. 2 миллион доллар бияктан алса надо же как-то же дальше же положить же бизнес жүрүп туруш керек да, так. Мен жалпы түшүнүктүү айттым да, ал эми ичинде түзүлгөн келишимдер, сиздердин келишимиңиздер андай эмес. Эми ал мен именно. ага претензия коюп аткан жокмун. Ооба. Неге силер 3 жыл күткөн жоксуңар депчи. Ал эми Рахмат. түзүлгөн келишимге карап болот. Ушуңузга рахмат. Ошол эле биз мындай в рамках мында если бы такого бы не было биякта пункт сатылып анан курулуп бүткөндөн кийин деп эметкенде, тогда бы сегодня мы, конечно, мы бы сказали, биз күнөөлөбүз, хорошо, биз эмелерибиз бар, давайте аны депчи. В этом отношении мы действуем строго в рамках соглашений. И именно возможность продавать квартиры в ходе строительства, это было одним из, как бы сказать, таких привлекательных условий этой инвестиции. Еще раз, если бы я думаю, что если бы Алимбеку это сказали, вы сейчас вложите 2 миллиона долларов, а потом вы когда-то их получите, когда все будет закончено, я думаю, вряд ли бы, наверное, Алимбек. То я бы, например, не советовал бы инвестору идти на такие условия, как говорится. Поэтому это чисто вот так вот. Түшүнүктүү. Анан ушул эле маселе болуп атабы сиздерде же дагы айта турган башка кошумча сөзүңүз барбы? Жок, эч мындай, эч ошол эле маселе болуп атат да. Еще самое главное, бир мындай, я бы хотел вот воспользоваться случаем обратиться к НБК Курулуш. У нас с ними партнерские отношения, в бизнесе всякое бывает. Поэтому мы сейчас суды готовимся, спокойно, цивилизованно, мы, да, хотим решить эту ситуацию. Я просто хочу обратиться к НБК Курулуш, чтобы все-таки, всякая ложь потом становится явной. Людей обвинять голословно. Мошенники вывели деньги, потом и так далее. Вот это я прошу, чтобы они от этого воздержались, потому что какие-то слухи ходят, приходят к нам в офис. Они настраивают своих дольщиков якобы из-за Алимбеката, вот это не заканчивается, мы деньги своровали, что-то не даем, что-то нет. Я хочу, чтобы они пресекали возможность вот таких разговоров. Почему? Потому что, как вы видите, мы всего лишь дали деньги и получили то, что нам по договору, по закону положено. И все. И одно обращение. Все-таки давайте проведем независимый аудит. И алхамдулилля, если там ничего, все будет хорошо, прекрасно, вообще будет отлично. Но если там будет что-то серьезное, вот с этим надо разбираться. Да? Еще раз хочу сказать, Осу Алимбеката не занималась этой стройкой. Не нанимала людей, ни подрядчиков, не покупала кирпичи, не завозила им ничего, поэтому у нас даже возможности не было там какие-то хищения, воровать с этой стройки. Вы же понимаете, да? Если бы мы им, например, там приписки какие-то делали, если у них есть претензии, пусть с заявлениями обращаются в правоохранительные органы. Вот как раз, вы понимаете, решение этой ситуации, вообще, когда вот финансовые есть, проблемы есть, всегда решение ситуации исходит из экспертизы или из аудита, вы знаете. Счетная палата либо дает аудит, заключение свое, либо независимый аудитор, либо экспертная служба бухгалтерскую экспертизу проводит. Но в основе лежит экспертиза, аудит. Давайте проведем, и все станет на свои места. Вот и все. Силердин Алимбек атанын ген директору ушул жерде 3 жыл ген директор болду. Как вы не мешаетесь? Алимбек ата башкарды 3 жыл. Аудит өткөрөлүбү независимый. Аудит эмес, эмне өткөрсөң деле Кудайдын алдында. Биз 2 жыл. Азыр биз ошо НБК курулуш компаниясында 2021-24 жылдар аралыгында иштеген алгач финансовый директор, кийин директор болуп иштеген Болот Закиров менен жолугуп атабыз. Бул ошол жолугушууда бул мурдагы директордун дарегинде дагы сөздөр айтылган. Азыр ушуга жооп берейин деп кайрылган Болот Закиров мырза дагы. Сиз айтып берсеңиз, бул жерден эмнеге макул эмессиз? Сизди ошол Алимбек атада иштеп жүргөндө бизге келип Алимбек ата койгон директор кылып деп айтып атат да, анан ушуга эмне айтат элеңиз? Ассаламу алейкум. Бул жерде менин атым Закиров Болот Асаналович. 2021 жылдын февраль айынан ортолорунда финансовый директор болуп бардым. 2024 жылдын август айларында ген директор болуп шайлады, 6 айдан кийин. 2024 жылы август айларында ден соолукка байланыштуу лечениеге көп каттап калып, анан ошондо учредитель бошотуп чечти, туура келип чечти. Мен аз айтарым, бул жерде кече бир тараптуу күнөөлөп калды. Менин атыма да адресим айтылып калды. Мен кеткениме 1 жыл болуп атат, 11 айдан ашты. Закиров Болот ошо Алимбек атанын ген директору келет да, бул жерге ген директор болот дагы Закиров Болоттун колу менен. Жанагы 92 квартира деген сөз чыгып атат, ошол квартиралар чыгып кетет. Үй бүт элек.
жаңы келген юрист Одолбеков Дастан мен адресиме туура эмес маалымат айтып койду. Ал жерде Закиров болот, ошо иштеген маалда акчаны туура эмес пайдаланып алып чыгып кетти деген тариза жооп берди, айтты. Ошо анан ошо Дастан Одолбеков еще болот Закировдун колу менен ошо 90 квартираны Алимбек атага алып чыгып кетти деген маалымат айтты. Мен айтар элем, Алимбек ата менен 2019-жылы келишим түзүлгөн. 2019-жылы келишим негизинде Алимбек ата өзүнүн обязательствосын аткарган, өз милдеттери менен, толугу менен. 2021 февраль айында финансирование токтогондон кийин коронавирус келип, стройкалар бир эле НМК эмес, көп строительный компания токтоп калган. 2021 баш, 2020-21 уже. 2020 келди да. Ооба. Анан коронавирустан кийин уже финансирование токтойт, оплата токтойт, 2021 стройка азайып калат. Анан ага чейин НМКны тааныбайт болчумун 2019-га чейин. Анан Аскарбек аркылуу таанып калгандан кийин учредительдер келишип, сүйлөшүп, мени директор кылып шайлашкан. Бул жерде Дастанга айтарым, мен юристмин, карап чыктым документти дейт. Эгер юрист болгон болсо, ошо 92 квартирага ким кол койгон, кайсы жылы берилген, ошону хотя бы договорду карап койсо так чыкмак. Ал 2019-жылы түзүлүп, 2021-жылы түзүлүп, февралдын башында мен барганга чейин. Учредительдер боюнча дагы, башка инвесторлор боюнча дагы ал жерге мага барганга чейин квартиралар бөлүнүп берилген. Мен барып финансист болгон күндөн баштап 6 айдын ичинде болгону буга чейин иштеген 3 жылкы ишмердүүлүгүн гана договорлорду, келишимдерди, ошолордун келишимдин аткарылышы боюнча дольщиктердин үлүшейлери квартираларды төлөп атканы боюнча гана текшергем. Менин текшерүүм ошо болгон. Текшерүү болуп, анан 50ден ашык 70ке жакын 2 объекттен, бул немецкий кварталдар сырткарда башка объект болуп аткан, 2 объектти карагам, 70ке жакын квартиранын төлөбөй жатканын, төлөй албай калганын, арзан сатылып кеткендерин билип, аны расторжение кылып, договорду алып, квартираны кайтарып, аны перепродажа менен кымбатыраак салып, фирманын эсебине түшүргөн. Мурдагы директорлор ошо мурдагы бул кылар эмес, мурда баалар ошондой эле болгон өзү. Баалар ошондой эле болгон, бирок төлөй алган эмес алар. Төлөй албай калгандарды. Коронавирустун последствиясы болуп төлөй албай калган. Төлөй албай калат, мисалы үчүн 3 миллионго кредит, 3 миллионго квартира алса, миллион берип калган 2 миллион төлөй албай калат. Анан алар 6 ай, 7 ай, 1 жылга чейин созулуп кетет. Ошол созулуп кетип төлөй албаган квартираларды биз расторжение кылып, фирмага алып, кийин баалар өсүп кеткенде аны перепродажа менен кымбат сатып, фирманын эсебинен фирмага түшүрүп, ошонун эсебинен стройкалар жүргүзгөнбүз. Анан айтар элем, ошо Дастанга бир сыйра айтардан маалымат берерден мурда туура маалымат берсе элге. Анан мен иштегенде 15ден ашык, плюс-минус 15дей подрядчиктер менен келишим түзгөнбүз. Уурдап кетти деп атпайбы? Ошол келишимдерди карап чыксын, арзан түзүлгөнбү, кымбат түзүлгөнбү, ошолордон интервью алсын. Кимисинен мен 1 сом алыппын, 1 сом алган жерим жок эч кимден. Анан финансирование управление боюнча мен ген директор болуп шайланган күн июльда 2021-де. Ага чейин мен только финансист болгом, текшерүү гана бергем. Управление менде жок болгон. Распоряжение менде жок болгон. Бакыт Маматов болгондага чейин директор. Кол коюп берген эмесмин. Анан мындай да элем, азыр квартира сатканда любой эле строительный компания билет. Учредительдердин келиш согласиясы жок, берилбейт квартира. Бир да квартира. То есть мен постоянно директор болуп назначить этип койсо дагы учредительдин согласиясы керек. Ар бир квартирага 10 квартира алабы, 100 квартира алабы, 1 квартира алабы, согласиясы керек. Без согласия чыккан эмес бир да квартира. Анан ал мага чейин барып, договордо мага чейин болгон, мен кол койгон эмесмин. Мага чейин болгон ал. Андан кийин барган. Алимбек атага берилген. Алимбек атага берилген, дольщиктер өздөрү алган, учредительдер алган. Аз бир нерсе, мен алган маалда 2021-де мен барган маалда БВ блоктор 9-этаж монолитный работа жүрүп аткан. БВ. А блок 6-этаж бүтүп 7-ге чыккан. ГД блок 5-этажда, 3-этажда болгон. То есть поэтапный курулуп аткан. 2021, 2022, 2023, 2024 ичинде, 3 жыл ичинде, 3 жыл аралыгында монолитный работа, кирпичный работа, фасадный работа, айнек, ичинде штукатуркалардын ошол мен директор болуп турган маалда иштер жүргүзүлгөн. Мен кетерде майда А, Б, В блоктун фасадный работа, айнектери, сырткы иштер бүтүп, ички иштеринен экинчи сырасы калган. Азыр элдер жашап атат, биринчи сырасы болгон, экинчи сырасы калган.
боевой блоктор штукатурка иштеринен калган болчу. Ошол анан анан сизге айтып атпайбы, бул ошол бизде директор болуп иштеп туруп өзү аркы жактан дагы бир объектти салып, бир көп кабаттуу үй салып койду, бизде айлыкта иштеп атып ооба. Бул экинчи доосу боюнча ал боюнча мындай. НБКнын ушул состоянияга келип калаардын мен анализ бар да, экономикада. Анализ деген нерсе бар. Мен барып аудит жүргүздүм 6 ай, анан анализ кылдым. Анализ кылганда нехватка средств билдим. Ал ички ал финансовый тайналарды айтууга туура келбейт, аны текшерүүдөн гана иш керек. Себеби бир тараптуу каралып калат. Финансовый нехватка билгенде мен учредителерге ушундай сунуштарды айттым. Келгиле, анда мага айткан 2 жерибиз бар. Дойлого алынган жерлер бар, ошолорду курабыз, ушунун пайдасын менен бүтүрөбүз деп калды. Анан макул, анда болсо НБКнын эсебинен башка дагы жерлерди куралы, ошонун эсебинен үйдү салалы деген келишим болду. Макул деп 4 айга жакын ошол жерде азыр мен курган жерде 4 айга жакын 4 айдын ичинде сүдүрөштү, болупту, беребиз. Анан болбой калгандан кийин башка инвесторлор менен квартира сатып алам дегендер бар да, ошол иштеп аткандан кийин ошолор менен биргеликте анан иш баштап курдук. Куруп аткан чын, ал мен карап берип аткан чын, жок эмес. Анан мен ачык, прозрачный, ал жакты текшерсин, бул жакты текшерсин. Эгерде мен иштеген маалда ошол мен кол менен чыгарып кетти, же болсо бир жерден мынча акча чыгарып кетти деген болсо, далил болгон болсо, сотко берсин, макулмун. Күч органдарына берсин, макулмун. Же болсо чакырсын, мындай обвинение бар, сен мындай кылды деп. Мен ага макулмун барганга. Демек бул жактагы башка анын буга тиешеси жок. Башка инвестор келип салдым деп атасыздар. Ооба. Бул жерде мындай да, биз ар бир квартираны алган адамды дольщикти биз инвестор катары эсептейбиз. Себеби көп эле строительный компанияда эми саналуу гана квартира бар, калгандарында акчасы жок. Ошол НБКда квартира, мен директор болуп барганда квартира сатууга калган эмес, 20дай квартира калган. Общий 20дан теринен квартира калган. Анан биз расторжениялар эсебинен 100га жакын квартира кайра бошотуп сатканбыз. Анан сатууга квартира калгандан кийин бул жакты баштаганбыз. Ал жерде дагы ички келишимдер бар. Бул жерде айтылбай турган, наоборот кайра НБКга пайда келе турган ички келишимдер бар. Ошондойдон бир 5-6 объект баштайлы башка инвесторлор менен, плюс НБКдагы бул кризистен чыгышын жолдору болгон. Ал жактан башка источник доходот булактарын табалы, экинчи, үчүнчү объекттерди баштайлы, НБКнын эсебинен ошодон түшкөн пайдадан буну да параллельно жаап кетейин деп. Себеби бул бир эле НБКда эмес. Коронавирустан кийин бир строительный компания 30-40% ушундай акыбалга туулга келди. Анан бул чечүүнүн бир жолдору болду. Бирок азыркы күндө Кудайга шүгүр 3 блок элге берилип, 4-5 блоктун иштери бар, жасай турган. Демек анда сиз ал жерден иштеп турганда тек гана бул компаниянын ишин алдыга гана жылдырды. Ооба. Жана айттыңар, макул эмесми, мен эч кандай ашыга нерсе чыгарып кеткен жокмун деген пикир айтайын деп атасызбы? Ооба, эгерде далилдер болсо, мына келишимди туура эмес койдуң, мына азыр 10дан ашык келишим түзгөнбүз. Келишим түзгөндө финансовый частьты бухгалтерия карачу, технический частьын ТТО карачу, юридический частьын алар карачу. Себеби договорду бир тарап түзгөн болбойт да. Специалист керек болчу. Анан алар менен согласовать этип, выезд кылып, ар биринин жасаган жумушунун качествосын, сапатын, бааларын салыштырып, 4-5 жерден сметасын алып, анан ичинен качествосуна, баасына карап тандаганбыз. Алардан ошо субподрядчиктердин кээ бирлери бүтүп ишин бүтүп кетти, кээ бирлери кечээ интервью берип жүрүшөт. Ошолордон дагы эгерде барып интервью алсаңар, кымбат жазып акча чыгарып алдыбы, же бир сыйакы бердиңер деп сурап көргүлө. Алардын эгер бирөө берген болсо, же далил болсо, же бердим деп күбө болгон болсо, мен жооп бергенге даярмын. Анан сөздүн башына дагы учредитель Абдулдаев Калдырбек аке дагы НБКнын учредитель, ал дагы туура эмес маалымат айтып алды. Алимбек ата тарабынан коюлган депчи. Директорду андай болгон эмес. Ал жерде учредительдер кеңешип, ал өздөрү ичара сүйлөшүп, анан мен жөнүндө иликтеп, кандай иштейт, эмне кылат билип, анан өздөрү чакырган. Чакырганда мен да дароо эле барып чогулуш болгон, ал жерде көп адамдар да бар. Анан чогулуш болгондон кийин мен макулдугун бербей ойлонуп, анан бир аздан кийин ойлонгондон бүтүрүп бер деп сурангандан кийин ал жерде 455 квартира немецкийде, бул дольщиктер. Андан сырткары коммерческий помещение бар. Андан сырткары башка дагы объекти болгон, анда да 216 квартира болуп, ал да бүтүп кете турган.
Аны дагы жардам бер дегенен болупту деп эми иштеп берейин деп келишим менен баргам. Алимбек ата ал жакта инвестор эле да, учредитель эмес. Ооба. Сиз Алимбек атада мурда иштегенсизби? Канча иштегенсиз? Кандай кызматтар кылгансыз? Мен Алимбек атада бухгалтер болуп гана иштегем. Алимбекте бухгалтер болуп иштеп, анан экономический финансовый анализдерди жүргүзүп бергенмин. Анализдерди жүргүзүп бергенден кийин бул келишим түзүлөрдөн мурда сомнительный жерлер болгондон кийин мен токтотуп, келишим түз анан финансирование кылабыз деп договорду түздүргөндөн кийин финансирование кылып 2019 декабрь айынан баштап 2021 февралдын башына чейин финансирование жүргөн. Келишимдин негизинде. Ал жерде акчалай түрдө жана арматура түрүндө договору жазылган. Сиз ошол убакта 2019-21 жылдын аралыгында Алимбек атада бухгалтер болуп иштеп жүргөнсүзбү? Же финансовый тармагын карап берген. То есть ошо анализ кылып. Демек ушул МБКга которулуп аткан акчалар тууралуу деле билет экенсиз да. Ал жактагы боюнча билем, НБКдагы боюнча да. НБКда 2021 мен баргандан кийинкисине жооп бере алам. Ага мен барганга чейинкисине кандай операция болгондоруна мен жооп бере албайм. Себеби мен ал жерде мен директор болгон эмесмин, финансист болгон эмесмин. Келишимди кол койгон эмесмин. 2021 июль айлар так маалымат Минюста бар. 2021 июль айларында болуш керек. Июль август айларында, примерно ошол айларда директор болуп болдуңуз. Ал жерде учредительдерден Ага чейин Алимбек атада иштеп. ага чейин иштегем, ооба. Түшүнүктүү. Рахмат. Дагы кошумчалай турган нерседен эми мен эсеп учетторду жүргүзгөн убакытка мен жооп бере алам, текшерүүгө жооп бере алам. Ага чейинкилерине, же андан кийинкилерине мен жооп бере албайм. Келишим менен. Анан эгерде ошол дастанга айтар элем, НБКнын учредителине эгерде бир сыйра карап койсун, договорлордо ким кол коюп берген, ким аркылуу анын дос регистрден сураса, согласиясы болот учредителдин. Ошол согласия менен чыгып кеткен. Эгерде ошол жерден бир жерде менин дольщиктерге, то есть инвесторлорго, Алимбектен башка инвесторлор бар. Алимбектен башка дагы квартал чыккендер бар. Алар ошо учредителер өздөрүнүн алгандар боюнча. Алар боюнча менин согласиям бар экен жок. Мен кол койгон болгон эмесмин. Бир сыйрасын көтөрсүн. Элге туура так маалымат берсин. Анан кече жакында президентибиз кол койду, туура эмес маалымат берүү боюнча. Ал бул эми мен сотко кайрылып же мындай кылбайм, бирок айтар элем, эскертер элем, туура маалымат берсин. Бир тараптуу каралап, элди душман кылбасын деген ойду айтар элем да. Мен иштеп берген боюнча эски иштеп кеткен, ошол жерде иштеп кеткен аз иштеп аткан сотрудниктер бар, учредитель бар, ошо Кадырбеке, мурда учредителер бар, инвесторлор бар, подрядчиктер бар, поставщиктер бар, ошолор баары сүйлөшсө билет. Качествосы боюнча башка керек болсо айнек койгон бала кече сүйлөп берди Сейитказы. Ошол балдар менен биз Казакстанга барып заводдон прямой поставка кылып, качествосы арзан $180–190 болуп аткан поставка болуп аткан квадрат метр болуп атканда биз арзан болсун деп Казакстандан прямой барып заводдон көрүп сүйлөшүп келген учурлар болду. Эшиктерди, башка материалдарды арзан бар. Мен поставка боюнча иштеген 15 жылдан ашык тажрыйбам бар. Ошого тажрыйбама салып, арзан алып, качественно алганга колуман келишинче күчүм акылым иштетип бердим. Эми акырында бир тараптуу каралоого туура эмес болот деп ойлойм. Ошого анан интервью берип, жооп беретинди айтып коеюн деген оюм болду. Буга чейин айтылган кептер боюнча азыр биз экинчи тараптын дагы пикирин алуу үчүн НБК курулуш компаниясына келдик. Бизге азыр ошо компаниянын өкүлү ушул буга чейинки Алимбек атанын жанагы мурдагы директор Болот Закировдун айткандарына жооп берем деп жатат. Анда сизге суроо берсек, ушул жерден алар Алимбек ата азыр компаниясы сиздерге доомат коюп атат. Биз буларга аудит киргизели, текшерели, андан кийин акча беребиз. Булар бизди негизсиз айыптап жатат деп атат да. Анан өткөндө да айттыңыздар. Эми сиздер эмнеге аудит киргизгенге макул эмессиздер? Же жалпы Алимбек атанын айткан сөздөрүнүн эмнеси менен макул эмессиздер? Саламатсызбы? Мен окуя боюнча жагдайды башынан бир айтып берейин, элге түшүнүктүү болгондой болуп. Немецкий квартал Бишкек шаарында Арсланбек Дүйшеева 10 дарегинде жайгашкан. Ал немецкий квартал бул объект 14 этаждан 5 блоктон турат. Ар бир блок 14 этаждан куралган. Уруксат кагаздары бар, мыйзам чегинде болгон. Бул курулуш иштеринин 2019 жылы сентябрь айында башталган. Сентябрь айында курулуш иштери башталганын учурунда сметный документациясынын маалыматтарына ылайык объект под ключ бүтүшүн
$20 миллион сарпталыш керек эле. Общий объем застройки 48 000 квадрат. Бирок сатыла турган квадраты бул 39 000 квадрат. 10 000 квадрат бул жана места общего пользования. Коро, двор, чердак, кладовка, сатылбай турган нерселер да. Себестоимость ошол учурда бир определенный сумма болгон, сатыла турган баасы бир определенный сумма болгон, киреше да бир определенный бир сумма болгон. Анан ошол учурда иштин башы башталып жатканда Алимбек ата компания МБК курулушка инвестор катары келип, келишим түзүлүп 20 декабрь 2019 жылы Алимбек ата МБКга ошо именно курулуш иштерине $20 миллион болот да, инвестициянын объему эмеси, стройканын эмеси, көлөмү. Алимбек ата $2 миллион арматура киргизмей болгон. $2 миллион бул $20 миллион 10%. Компания МБК компания тарабынан $2 миллион Алимбек атага келишимге ылайык квартира берет. Андан тышкары түшкөн кирешеден 45% берет. Ушул жерден эле өзгөчө маани берип койсок болот. $20 миллиондун 10% киргизип кайра 45% претендовать эткендечи. Пайданын. Бул мен оюмча туура эмес нерсе да. Бул бир. Экинчиден келишимге 20 декабрь 2019 жылы кол коюлган. Инвестор кандай болуш керек? Инвестор мисалы акчасын көтөрүп келди, инвестиция берип атат. Инвестицияны 2 миллион берип атат. 2 миллионго бул квартира алып, анан объект бүткөндөн кийин, киреше түшкөндөн кийин 45%-ын алыш керек. Биздин жагдайда кандай болуп калган? Бул акчасын алып келген жок, жөн эле ручкасын көтөрүп келген. Келишимге кол койгон. Кол коюлар менен 2 миллионду киргизбей туруп эле 45% пайданы алган. 2 миллионго квартира алган эмес, 45% уже пайданы эсептеп туруп булар. 45%-ын эсептегенде Алимбек атага $3,5 миллион мүлк өткөн. Ошол жерден эле квартира алып. Ошол эле жерден 4000 квадраттан ашык квартира Алимбек атага. 2 миллион берелек. Бербей жатып бул уже 45% алып кетип атат. Суроо жаралат да, бул эмне болгон окуя депчи. Бул ким келген бизге депчи. Кандай жагдайда компания жетекчилери ага макул болуп калган, бул суроо жаратат. Ал жерде мен болгон эмесмин, азыркы кишилер да болгон эмес. Бул ошо өздөрү билишет эмне болгон. Мурдагы учредитель жана негиздөөчү директор. Анан бул эми жөнөкөй тил менен айтканда ошондой болгон. Анан кандай болгон? 20 декабрь 2019 жылы договор кол коюлуп атат. Алимбек ата компания эчтеке берелек, бирок 45% уже ошондой эле квартира менен алып атат, 4000 квадрат. 4000 квадратты алып туруп, биздин квартираны алып туруп сатып, ошонун акчасына кайра бизге 2 миллион берип атат. Кандай акылга сыйбай турган нерсе болуп атат да, берчи. Бул бир. Бул инвестор катары өзүнүн акчасын салбай эле бизден квартираларды алып туруп, ошону сатып кайра эле акчасын берип койду деп атат да. Ушундай махинация болгон да. Мен ушундай көрүп атам. Эгерде сөзүм жалган болсо, алдыда бай объектти айттык, бизде алдыда соттор бар депчи. Соттон тышкары азыр башка жактан да сүйлөшөбүз, такташабыз, элештиребиз. Себеби дегенде бу жерде компанияда бүгүнкү күндө Алимбек ата айтып атат, аудит киргизгиле депчи. Алардын аудитинен тышкары биз өзүбүздүн аудитти жүргүзүп атабыз. Көп болуп жүргүзүп атканыбызга негизи. Аудиттен тышкары башка текшерүүлөр да жүргүзүп атабыз компаниянын ичинде, өз ара, өзүбүз. Ошол текшерүүнү мен мындай башынан эле айтып коеюн. Себеби дегенде бу жерде коммерческий тайна бар. Жана башка тайналар бар эми, ал пока ачык айтпаш керек. Себеби дегенде айтып койсом, өзгө каршы колдонуп коюшат булар. Бу жерде Алимбек ата тараптан бизге Закиров Болот деген кишини айтпадыкпы? Ошол киши келгенде 2021-ден 24 жылга чейин иштеген ал киши, ген директор болуп. Мен документтерди көрүп айтып атам, мен ал кишини көргөн эмесмин. Бир-эки көргөм, мындай атак мамилем жок. Ошол компанияда ген директор болуп турган кезиндеги мен ишмердүүлүгүн мындай эле документально карасам, ал кишинин убагында көп нарушениялар бар. Ал киши убагында иштеп турган киши убагында бир гана ал кишиники эмес. Бул жерде компанияда иштеген кызматкерлерин да көп. Катачылыктары, кемчиликтери жана аша чапкандар бар. Мен элементарный бир эле башын чыгарып коеюн. Закиров Болот МБКда ген директор болуп турган кезинде башка компания ачып, үй салып, МБКнын үйү бүтө электе эле тигил үй бүтүп кетип атат.
суроо жаратат, сомнение жаратат. МБКнын үйү немецкий квартал 2019 башталса, Закиров болуп жанагы өзүнчө ар жактан ачып үй салган 2021 башталат. МБКнын үйү азыркыга чейин бүт эле болуп бүтүп калды. Тоже сомнение жаратат. Кайсы акчага, кайсы ишке. Азыр айтыш мүмкүн, мен инвестор жок. Биз Болот Закировдон дагы алдык. Ал айтып атат, мен ал жакта өзүм башка инвестор келген, ошол акча салып, ошол бүтүргөн. Бул МБКнын акчасынын тиешеси жок ал үйгө дейт. Эгерде ал сөзү чын болсо, эмне себептен ошол инвесторлорду ген директор болуп турганда бул жакта ошол инвесторлорду өзүнүн мындай иштеп аткан жерине жумшаган эмес? Эмне себептен ошол жака киргизген эмес? Себеби дегенде Закиров болот компания МБКга Алимбек ата тараптан келген. Мен точно билем, ал точно келген, ал Алимбек атага чейин ада иштеген. Алимбек атанын лоббированиясы менен келип бияка ген директор болуп дайындалган. Аны дайындап атканда кандай агитация менен дайындашкан? Укмуш экономист, аналитик, финансын жакшы түшүнөт, өзү бухгалтер, акчаны кандай сарпташ керек, кандай экономдош керек, бүт билет, бул гүлдөтөт, жыргатат деген. Компаниянын акчасы болгон. Бирок компаниянын акчасы компанияга жумшалбай, башка жактарга жумшалып турганда, компаниянын иши токтоп турган. Пока биякта акча 1-2 айланып келгиче. Ар жактан 1-2 айландырып, немецкий кварталдын дагы элдин акчасы өзүнө иштебей, башка элге иштеп, аяктан айланып бүтүп келип, аяктын иши жүрүшкөндөн кайра бияка иштетип, бияктын ишин кичине айлантып болуп, кайра тияка иштетип, ушундай да. Ошол убактан стройка созулуп кеткен, темп ылдыйлаган, ушул күнгө чейин чөйүлүп келген да. Элдин акчасы кайра элге ошол эле учурда жумшала бергенде, бул курулуш иштери давно бүтмөк. Берен азыр эми биз Закиров болотко эле өтүп баратабыз теманы. Мен мындай Алимбек атага кайталы да. Алимбек ата айтып атат, биз ошол жанагы аудит киргизебиз, анан макул эмеспиз дегендер боюнча. Биз аудит боюнча мына кыска эле айтып коеюн. Аудит киргизгенге биз каршы эмеспиз. Мен баягы объектисинде айттым, аудитти биз киргизебиз. Биз өзүнүн аудитибизди жүргүзүп атабыз азыркы учурдачы. Бизде аудит Алимбек ата тараптан киргизбей жаткандын себеби тогот бар жери. Аудит келип эртемен баштап түштө чыгып кете турган киши эмес. Же 2 күндө, же 3 күндө бүтүрө турган нерсе эмес да булчу. Аудит келгенде, тем более немецкий кварталдын объему менен аудит болбоду дегенде жарым жыл жабат бухгалтерияны. Анан айтыш мүмкүн, аудиттин ишмердүүлүгү компаниянын ишмердүүлүгүнө эч тоскоолдук кылбайт деп. Нет, бизге ошол компанияга барганыбызда айтышты да. Бул компания ишмердүүлүгүнө эч кандай тоскоол болбойт. Экөөчө отуруп алып өзүнчө иштей берет, бухгалтериясы өзүнчө жүрө берет деп. Жок, андай болбойт. Аудитти түшүнгөн адам билет. Аудит келгенде биринчи очередь 1С деген программа бар, бухгалтерский. 1Стен киргенде ар бир статья, расход, приход, дебит, кредит деген бир моменттер бар. Ар бир тыйындын документин сурайт. Ага ким жүгүрөт ал документке? Мен жүгүрөм, же бухгалтер жүгүрөт? Бухгалтер жүгүрөт, кассир жүгүрөт. Мурда иштеп кеткен кассирлер чакырыш керек, мурда иштеп кеткен бухгалтерлер иштетиш керек, архивди ачыш керек, бухгалтерияны жабыш керек. Ар бир кызматкер 2019 баштап 25-ке чейин компания МБКда 1 сом кирди, 1 сом чыкты, кимге кетти, эмнеге кетти, каяктан келди, эмнеге келди деген суроолорго кагазды бериш керек да. Бир суроого бир кагаз чыкпай калдыбы, бул уже күмөн жаратат. Аудит ошондой эле көрсөтүп коет. Могу сурадым, могу жооп бере албай калды, значит бир не то деп коет. Биз ушундай жагдай жаралып калбасын деп жакшынакай оңдоп түздөп баардыгын. Оңдоп түздөгөндө качан оңдоп түздөйбүз? Чтоб биз оңдоп түздөө иштерин жүргүзүп атканда, именно курулуш иштерине, компаниянын ишмердүүлүгүнө залакасы тийбеш үчүн, иши токтоп калбаш үчүн биринчи немецкий квартал бүтүрөлү, эксплуатация тапшырайлы, элдерге техпаспорт таратайлы, элдер менен коштошойлу, жакшы калгыла деп. Биз эми разборкабызды өзүнчө кылабыз, силерге залакасын тийбейт. Силер болду. Тынч жашай бергиле деп биз бияка келип турган разборкага отурушубуз керек да. Аудитин алып келсин, биз өзүбүздүн аудитти алып чыгайлы. Берен андан тышкары 3 инвестор бар. 3 инвестор ар бири бирден аудитин алып келсин. Көрөбүз. Кимдин сомнениясы жаралса, алып келе берсин, аудитин алып келсин, любой специалистин алып келсин. Эшиктерди толук менен ачып беребиз. Бирөө-бирөөгө күмөн жарап, күмөнү орун алып, бирөөнүн бир кандай катачылыгы же кемчилиги болсо, чечиш болсун. Сотко кайрылышабы, ооз-эки чечишеби, адамгерчиликче чечишеби, ал уже ошодон кийин, бирок ошол нерсе элге тийбеш керек да, элдин залакасына тийбеш керек. Бу жерде 455 квартира, 455 дольщик, 455 үй бүлө. Анан
4-5 кишинин разборкасынан булар запты жебеш керек. Биз ушул позицияга кармап келатабыз да. Эми кийинки суроо боюнча жана 45% пайданы булар акчаны келишимге кол коюу менен эле пайданы чыгарып кетиптир деп атасыз. Бирок эми келишимде ошол убакта макул болуп кол коюптур да ошого. Анан эми алар деле айтып атпайбы, келишим ошентип макул болгон, биз ушундай шартта инвестор болуп киргенбиз деп. Эми ал биз келишимде көрсөтүлгөн нерсени алдык, башка алган жокпуз деп атпайбы. Келишим деген сүйлөшүүлөрдүн негизинде келген акыркы бир кагаз да. Ошо ар бир сөздү кагаз менен бекитет, ошо кагаздын аты келишим деп аталат. Кандай жагдайда, кандай сүйлөшүүлөрдүн негизинде мындай келишимге келген мага чын белгисиз. Бирок келишим өзү. Жана сабатсыз деген сөз бар го, ошондой болуп калганда. Себеби дегенде инвестор 45% прибыльди алыш үчүн биринчи бирдемке салыш керекпи? Анан салган акчасы киреше бергенден кийин анан ошодан 45% алыш керекпи? Андай болбой калган. Договор, келишим 20 декабрь 2019 жылы түзүлгөн. Поставка биринчи поставка келишимдин алкагындагы 29 декабрь 2019 жылы башталган. Бир жума өткөндөн кийин башталган. Акыркы поставка 21 июнь 2021 жылы болгон. Бүгүн акция өрт менен эсептеп келатабыз. Келишимдин алкагында 136 миллионго бул темир коюш керек. Арматура. Арматура ал сумма чыкпайт. Бир. Экинчиден, Алимбек ата кандай кылган? Алимбек ата өзү жыгач менен алек кылат. Токой менен жана башка менен. Бирок темирге эч кандай тиешеси жок. Муну баары билет, Алимбек атаны билгенлер билет. Темирге эч тиешеси. Темир менен бизде Бишкекте 4-5 крупный компаниялар бар, ошол темир менен иш кылат. Россиянын заводунан түз алып келет, түз коет берге. 2019 жылы келишим түзүп аткан кезде мен образно айтам, бул так эмес, образно. Темирдин баасы 10 сом болсо, Алимбек ата бизге темир коюп бериш керек да, жыгач эмес. Биз Алимбек атага заявка беребиз. Темир керек, темир түшүр десе, Алимбек ата все хорошо дейт дагы, башка бир компанияга айтат, темир берди. Мындайча айтканда, башка бир компаниядан 10 сомдон темир сатып алып, үстүнө 2 сом пайдасын коштуп анан бизге коюп берет. Бул ошол жерден да пайда алган да. Бул бир. Экинчиден, договор келишимди түзүп аткан кезде доллар любой товар оборот, себестоимость услуганы өзгөчө курулушта доллар менен эсептеп келишет. Доллардын курсу 68-69 сом болгон. Келишим түзүп атканда. Келишим түзүп аткан убакытта. Акыркы поставка 2021 жылы болду деп атпаймынбы, июнь айында. Ал учурда доллар уже 89 сом болгон. 20 сом койсо да доллар. Ушуну эч ким эске алган эмес. Эгерде фактически азыр ошо доллардын сомго айлатып келе турган болсок, бул жерден 136 миллион вообще чыкпайт. Эми бирок келишимде сом менен жазылыптыр да. Сом менен жазылган, бирок темирдин баасы деле сом менен турган, темирдин баасы эске алынганда, сом менен алынган күндө деле 2021 жылга эсептеп келсек, темирдин баасы уже бөлөк болот да. 2 миллионго, мисалы 136 миллион сомго биз 10 тонна темирди расчет алсак, ошол убакта 2021 жылы 8 тонна. 2 тонна разницаны ким берет? Азыр аны териштирип келе турган болсок айтат, эми доллар өсүп кетти, темир кымбаттап кетти, биздин кандай тиешебиз бар депчи. А эгерде темирге тиешең жок болсо, анда эмнеге темир боюнча келишим түзүп атат? Неге? Келишимде мындай түзбөйт. 2 миллион долларга 136 миллион сомго мен темир коюп берем дебейт. 136 миллионду неге наличка алып келип туруп нерге коюп койбойт? Мына жигиттер 136 миллион алгыла, пайдалангыла. Мага ушул акчага квартира берип койгула, как гарант. Квартирасын алсын. Ушул ишмердүүлүктөн, ушул акчадан жана башка акчалардан пайда түшөт, ошондон 45%-ын кийин албайт. Неге ушундай болгон эмес? Эчтеке бербей жатып эле келишимге кол коюшу эле сразу 45 тартып кеткен да. Учурда ошондо кыскача айтканда Алимбек ата канча квартира алды НБКдан? Же болбосо акчалай түрүндө да алдыбы? Ошондо канча пайда менен чыкты? Акчалай түрдө бул жерде Алимбек ата компаниядан эчтеке алган эмес. Бүт кыймылсыз мүлк менен алган. 92 штук. Квадрат метрин эсептеп келгенде 6000 квадраттан ашык. 136 миллионду биз 6000 квадратка бөлүп келе турган болсок, квадрат метри Алимбек атага 30 000-35 000 сомдон өчүп калган. Долларга алып келгенде баягы объектте балдар айтып атат го, 233 же 266 доллардан алган экенсиң депчи. Чындыгында ошондой да.
Эми бул жанагы пайдасын кошуп чыгарып Пайдасын кошуп кеткендегиси келгенде. да. Пайдасын. Мен кандай шарт менен, кандай иш менен мен чыт мага белгисиз. Эмне болуп мындай ишке барышканын мен чын билбейм. Мурдагы учредитель. Мурдагы учителмен. Адам 2 миллион бербей жатып эле уже 2 миллионго залог катары мүлктү албай, 2 миллионго вообще иши жок. Бул сразу 45% эмесин эсептеп уруп кетип атат да. Булар 45% кандай алып эсептеген? 1 квадрат метрден $200 киреше көрөбүз деп эсептешкен да бул образна. Бизде сатылып турган көлөм 39 000 квадрат метр деп белиппи? 39 000ди булар 200гө көбөйткөндө 6 миллион 7 миллион доллар киреше. Ошонун эле 45%-ын эсептеп келгенде $3,5 миллион чыгат. 3,5 миллионду булар кыймылсыз мүлк катары эсептеп келгенде ошондо эле бир 50гө жакын квартира саны чыгат да ошол учурда эле. Бул сразу 50 квартираны сразу алып кетет. Акча салып элек, эчтеке бере элек компания, бирок 50 квартираны сразу алып чыгып кетип атат. Жок дегенде биринчи 2 миллиондук квартираны алып чык да, кирешенкини алып чыкпай. Бул 2 миллиондук квартираны да алып чыкпайт. Бул сразу кирешени алып чыгып кетет. Кирешеси салгандан көп болуп атат да, 3,5 миллион. Так, ошентип анан кийин эми бул жерде кирешесин үй бүткөнгө чейин башка жанагы негиздөөчүлөр, башка инвесторлор да бар деп атпайсызбы? Үй бүткөнчө эле баары өздөрүнүн киреше пайдаларын чыгарып кеткенби? Же бир эле Алимбек ата чыгарып кеткен? Бир эле Алимбек ата чыгарып кеткен. 2019-жылы бир эле Алимбек ата чыгарып кеткен. Башкалар качан чыгарган? Башкалар 2021-жылы чыгарышкан. 2019-жылы стройка кетип атат, жүрүп атат, котлован, ноль, монолит, каркас, сөгүн, тургузду кыршасын жапты. 2021 Алимбек ата келет дагы, мен 135 миллион сомго силерге темир поставка кылдым. Эми ошол 135 миллионго үйүн берип койгула дейт. Үйүн алып кетет. Башка инвесторлор да чыгат. Алимбек атадан чыгат. Биздикин да берип койгула анда дейт. Уже бияк бөлүш башталып кетет. Ар ким өзүнүн алып кетет. Киргизген суммасына жараша. Мисалы бир инвестор бар 1 миллион киргизген, 1 миллион сомдук, 1 миллиондук мүлк алат. Болду. Кирешеге киришпейт. 1 миллиондук эле мүлкүн алат. Дагы бирөө бар 700 000 киргизген, 700 000 эле мүлктү алат. Жердин ээси келишим түзүлгөн күнү эле 2018-жылы эле уже келишим менен өзүнүн положенный долясын эле уже бекемдеп койгон келишим менен. Анан 2021-жылы баары өзүнүн мүлкүлөрүн алып кеткенден кийин источник финансирования мындайча айтканда уже калбай калат да, жок, токтоп калат. Ошондо анан эмне кылабыз деген суроолор жаралганда, ишти алдыга жылдырышты баары издеп калганда Алимбек ата келет. Өзүндө бухгалтер болуп иштеп жүргөн кишини алып келет. Закиров Болот. Жанагыдан бери айтып атабыз го. Закиров Болот келет. Ишке киришет. 2024-кө чейин иштейт. Жана айткандай эле окуялар болот. Анан 2024-жылы кайра эле инвесторлор, учредителдер, мурдагы жана эски жанагы действующий гендиректорлор чогулат. Анан айтат: "Бизде маселе. Үй бүтпөй калды. Акча жок. Силер чота кирешеңерди алдын ала чыгарып кетипсиңер, жигиттер. Келгиле кайра алган кирешеңерди, салган инвестицияңарды кайра берле деп аткан жок. Алган кирешеңерди алып келип коюп койгула мынерге. Биз ошону алып, ошо менен үйдү бүтүрөйлү. Анан артканын кайра бөлүшөбүз" дейт. Башында баардыгы жок деп келет. Анда хорошо. Анда ар ким положенный алган пайызына жараша ошондой пайыз менен кайра бөлүп берели деп булар эсептеп чыгат. Стройканы бүтүрүүгө канча акча керек? 5 миллион керек, 6 миллион керек, 7 миллион керек. Ошонун процентин эсептеп келгенде 45% кирешени Алимбек ата уруп келет. Ошол сумманын 45%-ын Алимбек ата, 15%-ын бул инвестор, 10%-ын бул инвестор, 20%-ын бул инвестор, 20%-ын буга, ошонто ар кимге бөлүп чыгат. Ар кимге бөлүнүп чыгып келгенде Алимбек атага $2 миллион 938 000 бөлүнөт. Дагы бир инвесторго 1 миллион 600 000 бөлүнөт. Дагы бир инвесторго 1 миллион 200 000 бөлүнөт. Дагы бирөөгө 700 000 бөлүнөт. Бирөөгө 500 000 бөлүнөт. Бардыгы ошо сумманы төлөш керек болуп калат. Ошондо гана иш жүрүш керек болуп калат. Бардыгы пропорционально өзүнүн долясына жараша ар ай сайын берип турат. Наличка бергени наличка берет, машина менен берген машина менен берет, жер менен берген жер менен берет, квартира менен берген квартира менен берет. Эмне гана менен бербесин, компания ошону сатып эле ошонун акчасын алып эле кайра эле ошону бүтүрүүгө жумшайт.
Алимбек ата ноябрь айында, бул собрание октябрь айында болгон, Алимбек ата ноябрь айында $700 000 берет компанияга. $300 000 наличка, $400 000 кыймылсыз мүлк менен. Ошол эле объекттен. Ошол эле квартираны кайра өзүнө берет. $400 000 квартираны. Анын акчасы алынат, крышага жумшалат, фасадка жумшалат, жана башка подрядчиктерге берилет. Бирден бирөө бир квартирасын берет, анын сатылат, анын акчасын алып тиге жумшайт, буга жумшайт, буга жумшайт. Бул бирден көрөт, анын алып бияка. Ушинтип баары берип келатат. Бүгүнкү күндө эсептеп келсек, ошол чогулушта чогулган жанагы инвесторлор, гендиректорлор уже баары өзүнүн берип бүтүп калды. Алимбек атанын 2 миллион 200 миңи калып Алимбек турду. атанын 2 миллион 200 калды. Бербей атат. Эмне себептен неге бербейсиңер десе, биз акчасын кайка кеткенин бизге белгисиз болуп атат, аудит киргизебиз, аудит менен эсептейбиз, жана башка деп. Биз аудиттик риск беребиз тутабыз. Сен биринчи өзүң акчаңды берип кой, коюп кой 2 миллион 200'дү. Берген акчаңа иш бүтпөй калса, кайра кел, пожалуйста, мына ошол 200% сомнение да. Значит, МБК действительно башка жакка жумшап калды акчаңды. Немецкий эмес, башка жакка, может, өзүнө алып салды. Бул эчтеке бербей туруп эле мен текшерем деп атат да. Баягыдай эле окуя кайталанып атат да, эчтеке бербей эле алып атат да. Акчасын бербей туруп эле грешен алып атат. Акчасын бербей туруп эле мен текшерем деп атат. Мен текшересиң, биринчи аткар милдетиңди. Көрүп турасың, билип турасың. Окуя эмне болуп атат. Элдин үнүн угуп турат, компаниянын акыбалын көрүп турат. Кандай кирешеге отурсаң, ошондой эле рискине да отурушуң керек да. Инвестордун эрежеси ошол. Бул мынау жанагы коронавирус пандемиясы, жана ото жолдон алар болду. Россия менен ооба. Украина туурасында ошол инфляциянын айынан жана 20 миллионго бүтмөк деп атпайсызбы? Ошол канчага өстү? 2019 жылы кирпичтин баасы 5 сом болсо, бүгүнкү күндө 15 сом. Цементтин баасы 50 сом болсо, бүгүнкү күндө 150 сом. Кладка кирпича дейт, жана кирпич койгон эле нерсени 2019 жылы мисалы 5 сомго койсо, бүгүн 14 сомго коет. Инфляция 200-300% берип атат, именно ошол жерден эле. Азыр ошо анализ менен эсептеп койсок болот, 20 миллионго бүтө турган бүгүнкү күндө 50-60 миллионго бүтөт. Бул кагазды, бул мен ооз-эки айтып атам, бул мен айткан сөзүмдү тааныган жана тааныбаганга өзүнүн специалисттер бар, сметчиктер бар, оценщиктер бар, ара өзүнүн ишин жүргүзүп атат. Жакын арада өзүнүн корутундусун берет, ошого карап мен алдын эле уже билем. Точно 2019 жылы 20 миллионго бүтө турган болсо, 2025-ке 15 миллионго бүтөт экен деген точно бербейт. Баарыбыз көрүп турабыз, акыл эс жайында. Алимбек ата билет, көрүп турат. Анан жөн эле калп эле отуруп эле келишим мындай кылганбыз, анан ал бул деген эмес. Биринчиден адамгерчиликтен кетпеш керек. Бул кагаз. Кагаздын үстүндө адамгерчилик туруш керек. Баарын көрүп турасың, билип турасың. Элди сыздатпай, жашнакай бүтүрүп коюш керек. Алимбек ата бизден 92 квартираны алган, 92 квартираны 92 үй бүлөгө дайындаган. 92 үй бүлө ошо алган квартирасын бизден эмес, Алимбек атадан алган. Алимбек атада да какой-то бир 45% прибыль деп атпайбы, 45% жоопкерчилик да бар бул объекттин. Жоопкерчиликти алып, жоопкерчиликти тартканды да билиш керек. Бул бизден кирешени алып атат, бирок жоопкерчиликти албай кайра бизге жүктөп атат да. 23-жылы ошол эле Закиров болот, гендиректор болуп турган. Эмне себептен иш токтоп калган? Подрядчиктер акчасын ала албай калган. Келишимдер түзүлөт, бирок келишим аткарылбайт. Эмне себептен аткарылбайт? Компания, заказчик, подрядчик, исполнитель. Акчасын төлөсө иш кылабы? Акчасын төлөп атса тигил иш кылдык, кечирип койдук. Акчаны бер, материал поставка кыл, кызматын төлөп бер. Мен кылам. Этап менен сен төлөсөң, мен этап менен иш жылдыр кылам дейт. Подрядчиктен подрядчикке эчтеке бербей эле, подрядчикти бал тилге салып эле, сен пока кылыр, мен нормально кылып берем дейт. Чындыгында подрядчикке бере турган акча бар, өзү турат. Бирок ал акча компанияга иштебей атат, ошол подрядчик албай атат. Башка объектте, башка компанияда башка подрядчик алып атат ал акчаны. Ушундай болуп атат да жагдай. Анан ал жактан кичине акча чыгып калса, анан алып келип кайра компанияга коюп коет. Оформленияларын карасаң, документацияны карасак, компания МБКдан Закиров болот карызга 10 миллион алды. Не алат 10 миллионду карызга алып? 15 миллионду алды, 5 миллионду алды. Ал акчаны кайга алып баратат? Компаниянын акыбалы жок ал учурда. Бирөөгө 5 миллион, 10 миллион карызга берип турганга. Карызга алып кетти дейсизби? Ал кайра түшүп турганбы? Кайра келген. Эртең менен 10 миллион алып кетип атат, кайра түштө келип аткан жок ал акча. Бир топ убакыт өткөндөн кайра келип атат. Ошол убакта подрядчик, МБКда иштеп аткан подрядчик акчаны бер десе,
бул бере албайт да. Анткени бул акчаны алып башка бирөөгө карыз мындай айтканда компаниянын акчасы башка жакта гулять этип жүрүп да, башка жакта иштеп жүрүп башка бирөөгө. Компания МБКга иштебей эле. Анан подрядчик ишин токто дейт. Сен биринчи акчаны берип кой. Анан мен дальше ишин улантам дейт. Подрядчик деле келет эмес, подрядчиктин алдында 50-60 адам иштейт. 50-60 үй билен багыш керек. Анан жөн эле баягы воз-2 воздух менен төп атса, воздухту глад этип эле анан жүрө береби. Ошон үчүн иш токтоп келген да. Мына бүгүнкү күндө 25-жылы биз өз ички аудитти жүргүзүп атабыз. Подрядчиктерге компания орточо эсеп менен $500 миң ашык карыз бар. Четтен берилип келатат. Жана инвесторлор берип атат. Инвесторлор берген буюмдарды ошолордун өздөрүнө эле берип атабыз. Машина менен берсе, машина менен берип атабыз, жер менен берсе, жер менен берип атабыз, үй менен берсе, үй менен өткөрүп берип атабыз. Подрядчиктер уже алып баштады. Карызга иштеп келген да буга чейин. Ошолордун баарын алып баштады, азыр иш жүрүп баштады. Эми жана Каныбек Акаев келгенден кийин иш чыгылды деп кечеде да айтышты. Бул Каныбек Акаев бул жакка башкы директор болуп келгенден кийин ал акчаны каяктан тапты же жанагы инвесторлордун түшкөн акчасы каяктан таап ишти жылдырды анан? Каныбек Акаев 2024-жылы жаңылбасам келген. Каныбек Акаевдин эң биринчи эле максат келгендин максаты бул инвестор, подрядчик, гендиректордун арасындагы разборкага бул орто түшүп, ак деп, караны кара деп арбитрдин ролун аткарганы келген да. Баарын башын бириктирген, бергели келди. Мындай разборка болуп атат, мындай нюанс болуп атат. Токтоп тургула, биякты бүтүрүп алайлы, дальше чечишебиз. Калыстыкты алып барган киши болгон. Сага мынчадан бөлүнүп атат, давай бергиле, мен күбөмүн. Элдин астына Кудайдын алдында мына сенен алып атам, бияка жумшап атам. Сенен алып, анткени баары бири-бирине ишенбей, ишеничтен кетип, баары чет жакка туруп калган да. Эл туруп калган көчөдө. Акаев андан тышкары, мисалы инвесторлор келет, бирөө бир машина көтөрүп келет, бирөө бир квартира көтөрүп келет, алып эле тияка берет. Андан тышкары да башка иштер чыгып атат, мисалчы. Фасад, не фасад, благоустройство, лифт, внутренняя отделка, лестница, жана башка айнеге эшик бүт чыгып атат. Инвестор бер, анан мен ошону кылам деген позицияны деле кармап койсо болот эле. Акаев да бул уже башын салып алды, уже аралашып атат. Элге сөз берип алды. Акаев, мен бүтүргөн аракет кылам деп. Эл колдоп коштуп атат, бул элдин ишеничинен кетпеш үчүн. Бул адамгерчиликке жаткан эле сыпатта, бул баары ушул сыпатка карманыш керек. Өзүнүн акчасынан, өзүнүн дүнүйөсүнөн салып баштады ужечи. Элдин алдына сүйлөп алды. Элге деле чыгып туруп, мен инвесторлор айтты, инвестордун айтканына таянып, мен силерге айттым эле, эми кечирип кала, бияк мындай экен деп деле секирип кетсе болот оюнданчы. Акаевдин МБКда эч кандай долясы жок, эч кандай үлүшү жок, эч нерсеси жок. Болгону ошо МБКда жанагы кадыр деп баягы объектте жүрдү го, ошого эле булар баягы кичинекейинен эле ага ине болуп өсүп келатып, анан баягы бири-бирине жарандашып келген экен, анан баягы келип да жарандашып коюн, арбитр болуп, карап калыстык мамилемди кылып, болгонду айтып, көрсөтүп, кылып берейин деп атат. Ошентип эле кече мен бухгалтериядан кагаздарын алдым. Акаев ошентип эле өзү деле билбеси керек, азыр сурасаң. 40 миллиондон ашык сом киргизип коюптур компанияга. Өзүнүн акчасынан. Тиге төлөптүр, буга төлөптүр, ага берип туруптур. Биягын эми кантип алып чыгат мен билбейм. Эми өзүнүн пландары, өзүнүн агасы менен бир мамилеси бар деп чечип алса керек. А так компания МБКда, мисалы Акаев деле мындай кылса болот да, инвестор катары чыгып туруп, давай мен инвестор болом, 40 миллион бердим, мага 80 миллион бергиле деп деле позицияны кармап койсо болот. Жок, бул андай кылбайлы, бул мурдагы директор сыяктуу карыз алган эмес. Жок. Мурдагы директор мисалы компаниянын акчасын карызга алып бир жерден иштетип ойнотуп келип, анын кредитесин көрүп өзү алып турган кайра компания болуп кетпейби? Бу жерде андай жагдай жок. Бу жерде наоборот, алып келет, өзүнүн акчасын эле берип келатат. Ушундай болуп атат. Мен биздин компаниянын позициясы бүгүнкү күндө ушундай болуп атат. Разборканы баарын токтоп турайлы. Болгондой кылайлы, баары макул болгон, баары келген бул ойго. Чыгарып кеткен кирешеңер коюп койгула, киреше жок бүгүнкү күндө, чындап эле жок. 20 миллиондон 50 миллионго көтөрүлүп атат. Өзү кирешенин расчёту бери 10 миллион тегерели болчу. Бу жерде кирешеден чыгарып дагы үстүнөн уже өзүнүн акчасын бүтүш керек. Элди киргизип алайлы, жайгаштырып алайлы, ачкычтарын берели, техпаспорттарын таратайлы. Все, давай деп туруп, анан бияка келип туруп, анан разборканы кылыш керек. Эми азыр Алимбек атанын ушундай болот. Эми орто жолдо ошол жанагы 435 үй бүлө жабыркап зыян тартып калбайбы сиздердин ушундай талашыңыздардан? Үйлөрү бүтөбү, жылабы? Эң башкы суроо ошол. Үйлөрү бүтөбү? Бүтөт.
мына өзүңүз деле бар болдуңуз, өзүңүз деле көрдүңүз, элдер деле көрдү. 10 июль министр келди. Орунтаев келди, өз көзөмөлгө алды, көзөмөлдө турат азыркы күнгө чейин. Кызматкерлер келип текшерип турат, документацияны, курулуштун жүрүшүн, темпти, материал поставкаларын полный карап турат көзөмөлдө. Бүгүнкү күндө кече WhatsApp'та групп бар да, дольщиктер уже мындайча айтканда положительный отзывдарды уже бере баштады. Акыркы 2 жылда мындай темп көрө элек депчи. 5-6 техника кирип атат, кирпич түшүп атат, кум. Жанагы айтканда 50дөн кем адам иштебесин дедилер, о кирдиби? 60-тан ашык адам иштеп атат азыр. Бирөө эшигин жазып атат, бирөө айнегин жазып атат, бирөө штукатуркасын уруп атат, аны кылып атат, буну кылып атат деген. Бүгүн нормально иш жүрүп атат. Эгерде ушул темп менен кетсек, буюрса 1-2 айдын ичинде жанагы акыркы 2 ГД блок деген айтып атпайбы? ГД блокко ПСО берилет. Эгерде министр айтып кетти го, мыйзамга ылайык баары туура келсе, эксплуатацияга бергенин биз карап беребиз депчи. Эгерде баары өзүнүн стандартына, өзүнүн нормасына жооп берсе, министрлик тараптан эксплуатацияга берүүгө көмөктөшсө, эксплуатацияга берип алсак, буюрса техпаспортто да беребиз. Поквартирный техпаспортто. А общий домовой техпаспорт, эртең бүрсүн уже чыккан тура. Общий домовой техпаспорт чыккандан кийин эксплуатация болот, эксплуатациядан кийин поквартирный техпаспорт болот. Иш бүтөт. Башка компанияларга салыштырмалуу, Кудайга шүгүр. Бер 95% бүткөн, 5% калган да. Берден эми ал 5% оңой менен бүтөт. Просто могу компаниянын ичиндеги разборканы токтотуп туруш керек болуп атат да. Разборканы жок эле иш кылайын деп атасың, Алимбек ата эле кычып атат да, капталдан чыга алып эле өзүнүн пихать этип эле, өзүнүн түртүп эле, давайте разберемся, давайте разбираться, давайте аудит киргизели, давайте выясним деп элечи. Выясним, разберемся. Но не сейчас, давай биринчи кыш келгиче элди киргизип жиберели. Элдин биздин кулак мээбиз тынч болсун. Анан кенен кезир отуруп разберемся. Кайка качмагыла, эч жакка качпайбыз. Эч ким эч жакка барбайт. МБК буга чейин башка объекттер кылып эле келген. Башка объекттерди бүтүрүп эле келген, техпаспорттарын берип эле келген, баары жакшынакай болуп келген. Бир гана ушул проект немецкий квартал ушундай бир эме болуп калды, кичине эмес, жакшы эле бир чатакташып калды. Башкалардан, мисалы, башка салган объекттерлер бар, көрсөңүздөр болот, билсеңиздер эле керек. Мындай проблема болгон эмес. Себеби дегенде ал жерде андай разборщик болгон эмес да. Немецкий кварталда бир разборщигибиз бар, ошо разборщигибиз эле ишти жүргүзбөй атат да. Түшүнүктүү. Рахмат анда. Жоңуз кошумчалай турган башка сөзүңүз жокпу? Башка кошумчалай турган сөзүм деле жок. Эми кимге кандай маалымат кызык болсо, керек болсо, бизде эртең бүрсү күнү мына соттор башталат, жана башка процедуралар башталат. Ошол убакта уже келип, кызыгып көрүп, өз көзү менен көрүп билсе болот да. Мен айтарым ошол. Рахмат.